Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевден жабыркадым деген Ош шаарынын тургуну Мирлан Жолдошевдин үй бүлөсү бүгүн таң атпай Ак үйдүн алдына пикетке чыкты. Алар Кадыралиевдин үстүнөн жүрүп жаткан соттун создугуп жатканына нааразы. Жолдошевдин айтымында сот 4 жылдан бери созулуп, ишке чекит коюлбай келет. Азыр биринчи инстанцияда ишти карап өтөлек. Октябрь райондук сотунда турат. Өкүм чыга турган мезгилде сотту жылдырып жатышат. Бир туруп Ошко которобуз дейт, же ал жакка жибербейт, же Бишкектен бүтүрүшпөйт. Ошондуктан президентке кайрылып, ишти тездетип берүүнү суранып жатабыз деген Жолдошев президенттик администрацияга арызданып келгенин билдирди. Жолдошев Кадыралиев прокуратурада иштеп турганда Ошто үйүн, ашканасын алдырып жиберип, жалпысынан $230,000 зыян тартканын айтат. 2014-жылы башкы прокуратура жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевке карата кылмыш жаза кодексинен бейбаштык, опузолоо жана өзүн билемдик беренелери боюнча иш козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Учурда ал өлкөдөн чыкпоого милдеттенген тилкат менен жүрөт. Кадыралиев жана анын жакындары кылмыш иши негизсиз козголгонун айтып келишет. Социалдык өнүгүү министри Талайкүл Исакунова 2017-жылы премьер-министрден уруксат албай дипломатиялык паспортту колдонуу менен АКШга барганы аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура өз текшерүүсүнүн жыйынтыгына таянып билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, Исакунова былтыр 6-9 ноябрда эмгек өргүүсүндө болуп, алгач АКШга, андан соң Аргентинага сапар менен барган. Мындан сырткары өкмөттүн каршылыгына карабай былтыр Санкт-Петербургдагы жыйынга катышып келген. Ошондой эле башкы прокуратура жакында жаңжал менен иштен бошотулган социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова Иран жана Түштүк Кореяга сапары учурунда дипломатиялык паспортту жеке иштери үчүн колдонгонун кабарлады. Башкы көзөмөл органдын маалыматы боюнча 2017-жылдын быйылкы жылдын сентябрына чейин социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери 26 жолу чет өлкөгө сапарга чыгышкан. Алардын ичинен министр Исакунова 9 жолу, орун басарлары Зууракан Каденова 10 жолу, Лунара Мамытова 3, Жылдыз Болотова 4 жолу сапарга чыккан. Чет элдик сапарга чыккан соң аталган жетекчилер эрежеге ылайык Тышкы иштер министрлигине маалымат берген эмес. Ал эми Талайкүл Исакунова жана Лунара Мамытова дипломатиялык паспортун тапшырган эмес. Буга байланыштуу башкы прокуратура өкмөткө жогорудагы мыйзам бузууларды четтетүү үчүн сунуш берген. Буга чейин депутат Аида Касымалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөргө саякаттарын текшерүү зарыл деп билдирген. Анын айтымында катардагы адистер чакырылган иш-чараларга министр жана анын орун басарлары өздөрү барып жүрүшкөн. Социалдык өнүгүү министрлиги бул маалыматты четке кагып келген. Жалал Абад шаарында жеке ишкерден 200,000 сом пара талап кылган салык кызматкери кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Жалал Абадда иштеген ишкер салыкчы андан 200,000 сом талап кылып жатканын айтып кайрылган. Бул арыз боюнча кылмыш кодексинен пара талап кылуу беренеси боюнча иш козголуп, ыкчам аракеттер көрүлгөн. Анын алкагында салык кызматкери ишкерден 80,000 сом алып жаткан маалда колго түшүрүлдү. 5 октябрда соттун чечими менен кылмышка шектөө Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынды.